Менин жолдошум 22 жылдан ашык военный погранслужбада кызмат кылган. Кызмат кылып 16-жылы кезекке турганбыз Ош шаарындагы погранслужбага же. Турганыбыздан кийин бизге кезек жетпей, үй тибе калган да. Бирок күйөөм 20-жыл пенсияга чыгып кетти. Пенсия чыккандан кийин дагы эле ушул малга чейин тиелек биз баягында апрель айында президент келгенде дагы кат жүзүндө дагы сөз жүзүндө дагы кайрылганбыз. Бирок биздин маселебиз чечилбей атат. Жолдошум толуктап койсун. Мен чегара кызматынын ардагери Айтибаев Абдувалип Полотович. 20-жылы ардагеме пенсияга чыктым. Мен 16-жылы списокто болчумун эмеде, Ошто. Анан кандайдыр себептер менен менин фамилиямы сиз пенсияга чыктыңыз, кийинки очуртта биринчи очуртта сиз аласыз деп туруп калтырып койду пенсияга чыгып атканда. Азырга чейин кат жазабыз, аппарат президентага, погранслужбанын председателине, кайра эле председатель генерал-майор Алимбаевка жөнөтөт, Алимбаев мага жөнөтөт кайра. Сиз биринчи очуртта аласыз деп. Анан военныйларга комитет министров айткан 20 жылдан көп иштеген военный служащийлерге үй менен обеспечить этебиз деп. Ал майрамдарда айтат. Эртең дагы мына 28 май келип атат. 31 мына куралдуу күчтөрдүн күнү келип атат. Президентибиз айтып атат. Ошого катты жазабыз, кайра эле болуп келип атат да. Анан барсак ГИКтен аласың дейт. Азыр мен пенсияда болсом, ГИКтин мыйзамы боюнча алар бизди каттабайт экен. Сиз иштегениңизде каттайт элек дейт. Онда мен каяка барайын деп, мен мурда иштегенимди айыбым дедим. Ошентип келетабыз. Кече президент келгенде кайрылуу кылдык. Ушул учурдан пайдаланып, Садыр Нуркожоевичке дагы кайрылып коеюн. Ушул биз ардагермин. 23 жыл чегара кызматына жаштыгын бердим. Сиз баягыда президент келгенде бул жерден кайрылуу кылгансыз. Генерал Алимбаев сизге жолуккан, өзүңүз менен сүйлөшкөн. Жолуккан менен болду, чечебиз дейт. Алар айта албайт экен. Генералдар айта албайт экен президентке. Биз мында эми пенсияга чыккандан кийин кызыкчылыгы жок болуп калат экен да. Анан ушинтип эле жүрөбүз. Билишет баардыгы. Хотя звонить эткен жок азыр. Генерал-майор Алимбаев мага звонить даже жазып алды жанындагы адъютанты. Жазган жок. Неме кабары жок. Мен сизге жообун алып берем бүгүн. Ошо сиз бүгүн эртең жообун алып берем. Мен сизге генерал. Хорошо. Мына азыр эле жолук кылам, мына азыр мен бүгүн эртең жообун алып берем сизге.